психологиядан ең мықты. Қол шапалақ. Только радиоmun болса? Радиодан бана. Анан 2018-жылы Салам медиа болуп аталып калды да. Салам медиа болгондо өзүнүн Facebook страничкасы ачылды. Билесиңер да Facebook'та сайт ачылды. Сайт ачылганда сайтта бул газетадай да сүрөттөр менен жазылып, кээ бирде видеолор да кошулуп чыкты. Ошондой эле YouTube каналы ачылып калды. Саламдачы. YouTube каналы ачылды, ал жерде видео контент түшөт, баары болуп калды, жаңылыктар болуп калды. Ошол эле жерде TikTok, Instagram деп баары ачылды, дагы бул чоң Салам медиа компания болуп калды. Көрдүңөрбү? Айырмасын. Өзүмө керектүү маалыматтарды ала алдым. Мисалы, видеону кандай тартканды, бирөөдөн маалымат келсе, ошонун чынбы же фейкпи, ошону аныктаганды билдим. Мен ушул видео роликтерди жасаганды, туура маалыматтарды таратканды билдим. Медиа сабаттуулук менен көптөгөн ийгиликтерди жасасак болот экен. Бул медиа сабаттуулук бизге көп жардам тийгизет экенбиз. Мисалы, видео жасаганда, кандай бир маалыматты айтканда, биз бирөөгө айтканыбызда биз туура жеткиришибиз керек экен.